Авам экөөстөн өткөн блогер жокто көл боюнча чиген. Кыргыздын касиетин баары мынтип сонун кылып айтып берип атасыз дагы. Бирок өлкөбүздө кыргыздын касиети жоголуп баратканын аңдап байкап атасызбы? Азыр баары эле же баарын же оптом деп сүйлөп калды Кудай атабы. Көңүлү түшүп, ушу кызга деп мындай куда түшүп келгенде кыздын тандоосу болчу эле агай кыргызда. Качан эле шалпактап эле атасы кызын өпчү эле. Окуйда вообще өпкөн эмес кыз. Кыргызча контенттин жоктугу өкүт болуп атат да агай. А жерде только карачы мен дагы орусча кошуп сүйлөп атам. Экөөбүз издеп жөнөйбүз да акча өлмөктү. Анан ишибизди бүтүрүп алабыз. Эч качан келинине азыр тапшырма берген эмес. Азыр үй бүлөбүздө шорт ичен жүрөбүз го. Зарылчылык болуп, эгер орус тилин билбесең, мындай мал сыяктанып эле. Кирер менен комузуңузду байкап калдым. Анан кичине кылдыратып койбойлукпу. Кыргыз мамлекетинде кыргыз тилин коргоо жөнүндө мыйзамды кабыл алыштын өзү эле бүлкүлүү да. Көрдүңөрбү? Ар бир кирпичин өз колум менен салып, кынаптап куруп атабыз го үйдү чиркендики. Эгерде Нуртилек курулуш компаниясынан үй алып 50% дароо төгө турган болсоңуздар, анда Туркияга эс алууга жолдомо аласыз. Эгер 100%-ын төлөсөңөр, анда неме? Айтбек, бул жерине сакнап эле. Жакшылап иштебейсиңби? Иште жакшылап, давай. Иштеп атам, шеф. Сүйлөштүкпү? Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы маңыздуу, бир кызыктуу маек болот деген ишеничтемин. Бүгүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Касманбет Сүйүнбек Сапарбековичтин офисинде, кеңсесинде отурам. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сизди көрүп атканыма абдан кубанычтамын агам. Мен дагы. Баптап, чаптап, укмуш, каймактатып сүйлөгөндөрүңүздү баягы угуп калып, куштар болуп бир жакшы бир маек кылсак, азыркы Кыргызстандын абалын баштап, жан дүйнөңүзгө кирип, жеке турмушуңузга чейин мындай сүңгүй берсек, кенен кесир болобу, уруксаат бересизби? Аракет кылып көрүңүз. Сонун болот анда. Агам азыр ошол жолдо келатып, өткөндө дагы уктум эле, жолдо келатып дагы бир жолу угуп келдим. Аябай ошол тил маселесин жакшы көтөрүп айтыптырсыздар, бирок азыркы тапта Кыргызстанда эң мокоп атканыбыз, чабал болуп атканыбыз ошол тил маселеси болуп атат. Балдарыбыздын тили орусча чыгып атат, англисче чыгып атат. Анан дээрлик ошол информациялык талаада кыргызча контенттин жоктугу өкүт болуп атат да агай. Ошону кантип толтурабыз, анан мамлекеттик деңгээлде эмне кылып атабыз, кандай иш-чаралар болуп атат? Бир аз расмийлешип анан өтөлү. Чындап эле тил маселеси бул элибиз үчүн, журтубуз үчүн дил маселесине барабар. Тил аркылуу дилибиз, оюбуз, тилегибиз, мүдөөбүздүн баары ишке ашып турат. Өзүң айткандай чындап эле нарында, Тору-Картта, Чаткалда англисче сүйлөгөн балдар төрөлүп атса, чыгып атса, жана сөздүн башында тамашалап өттүңүз. Бул күндөн күнгө табигый көрүнүшкө айланып баратат. Биринчиден баягы байланыш коммуникациялардын баары тең, сотовый телефондун баары тең эле толтура англис тилинде, орус тилиндеги маалыматтар. Тили чыга элек бала, жөргөлөп жүргөн бала атасынын колунан сотканы алып алып, өзүнө тийиштүү мультфильмдердин баарын өзү эле таап алат. Сурабай этпей элечи, Кудай атабы тез эле өздөштүргөнгө кирип кетип атат да. Бул ааламдашуунун, сан ариптешүүнүн айрым бизге окшогон улуттарга тийген кедергиси деп да ойлоп кетем. Бирок буга кандай күрөшүш керек? Менин оюмча, ошол телефондорго кыргыз контентин кийриш керек, кыргыз мультфильмдерин кыргызчалатыш керек. Бул аракеттер башталды биринчиден. Экинчиден, Кыргыз мамлекетинде кыргыз тил саясаты өнүктүрүү боюнча мыйзамыбыз бар. Үчүнчүдөн, атайын комиссиябыз бар бул жагдайда иш алып барып аткан. Төртүнчүдөн, ушул үйдө наркыбызды, салтыбызды, бала бакырабызга сиз экөөбүздүн ата-энебиз айтып эле отурчу эле го, кыргызча мындай, тигиндей деп. Ошону көбүрөөк кыргызча көңүл бурсак, ошого этибар этпей эле, этият мамиле кылсак жакшы болот эле да. Үйдө көбүнчө орусча сүйлөсө, орусча жооп берип иштеп атабыз. Азыр элдин баарын мындай сүйлө деп көндүрүш аябай кыйын. Кантип ар бирөөгө барып көрсөтмө бересиң. Тилге болгон зарылчылык келип чыкканда гана тилди үйрөнөт. Мына баарыбыз орусча эмне сүйлөп калдык? Зарылчылык болгон.
учебниктин баары орус тилинде болгон, троллейбустагы маалыматтардын баары орус тилинде жазылган. Илгери баягы жаңы ошондо зарылчылык болуп, эгер орус тилин билбесең, мындай мал сыяктанып эле аралаша албай, кошула албай, кетенчиктеп, четтеп калган учурларга келип жеткенбиз да. Ошон үчүн кыргыз тили деген күндү кийирип атабыз, мыйзамды кабыл алып атабыз. Кыргыз мамлекетинде кыргыз тилин коргоо жөнүндө мыйзамды кабыл алышын өзү эле күлкүлүү да. Кыргыз мамлекетинде кыргыз тилин колдоо боюнча мыйзамды кабыл алып атабыз. Кыргыз тилин күндөрүн өткөрүү боюнча, жумалыктарын өткөрүү боюнча мамлекеттик программаларды кабыл алдык. Мына кагаз жүзүндө баары эле кабыл алынды. Мамлекет эмне кылыш керек эле? Ошол шарттарды түзүш керек эле, кыргызча учебниктерди көбөйтүш керек эле, кыргыз тилинин сааттарын мектеп окуучуларына көбөйтүш керек эле. Мунун баары ишке ашпадыбы, Назира? Бирок ошого болбой эле мына азыр ар бир 5-6 кыргыздагы тантара орусча сүйлөшүп отурат. Кыргыз тилин кошуп атасыңар да, бирок кыргыз тиличи агай. Бул деген жанагы такыр эле грамматика болуп эле этиш зататоч болуп атпайбы? Анан биздин орус дүйнөлүү балабызга ал этиш зататочтун кызыгы жок болуп атпайбы? Балким методиканы өзгөртүп туруп бир башкача кызыктуу кылып берет чыгарбыз. Ушул жагдайда Сулайман Рыспаев, Сулайман Кайыпов деген Советбек Байгазиевдер айтып чыгышты да. Өзүңүз айткандай ойлонуу, туюнтуу маселелерин өтсөк, балдардын ойлонуу, туюнтуу жагына көбүрөөк